Синоптика салыштырмалуу кийим пайда болгон илим. Буга чейин аба ырайын аныктоочу адистер жок болгондуктан алдыда күн кандай болоорун ар кандай ырым-жырымдар менен баамдалчу. Айталы, орустарда 17 декабрь күнү асман ачык болсо, эртеси тескерисинче күн суук. Ал эми асманды булут каптаса, демек жылуу болот деп күтүшкөн. Ушул эле күнү күн уясына бүркөө болуп атса, демек эртеси кар жаайт деп, күн кызарып атса, эртеси жылуу болот деп ишенишкен. Бул чындыкка туура келеби же жокпу? Муну эртеңки аба ырайы көрсөтөт. Саламатсыздарбы? 11 каналында Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы тууралуу маалымат. Сиздер менен мен Гүлүм Эркинбек кызы. Картада көк түс менен көрсөтүлгөндөй, жаан-чачындуу циклон Орусиянын түштүгүнөн Казакстандын батышына тийип, анын бир бөлүгү Түркмөнстан жана Өзбекстанга карай багыт алды. Ал эми Казакстан жана Кыргызстан менен чектешкен Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына азырынча жаандуу булут баспайт. Бул аймактарда күн ачык болушу күтүлөт. Казакстандын батыш тарабында жаан жааса, чыгыш тарабында күн ачык болот. Борбор калаасы Астанада бүгүн күн бүркөө болуп, эртең кар түшөт. Алматы шаарында болсо жаан-чачын күтүлбөйт. Өзбекстандын түндүк батыш тарабын жаандуу булут каптайт. Фергана өрөөнүндө күн бүркөө болсо, Ташкент шаарында кез-кези менен жаан себелеп жаайт. Бүгүн Нукус өрөөнүндө асманды булут каптаганы менен эртең күн чайыттай ачылат. Жаан-чачындуу булут Өзбекстанга да жетет. Дашогуз өрөөнүндө эртең күн бүркөө болуп, жаан жаабайт. Жаан Борбор шаары Ашхабадта жаашы мүмкүн. Тажикстанда климат өзгөрүүсүз. Жаандуу циклон бул жерге али жетпейт. Эртең Душанбе шаарында жана Хорок өрөөнүндө күн ачык болуп, Ходжент шаарында асманды булут каптайт. Ал эми Кыргызстанда эртең түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Сиздер 11 каналында аба ырайынан кабардар болдуңуздар. Биз менен дайыма бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.